Амансыздар мекендештер, ассаламу алейкум. Бул видеону Москвадагыларга жөнөтүп коюңуздар, группалар менен деле бөлүшүп коюңуздар. Биз бүгүн Кузьминки метросундагы Восток аттуу клиникадабыз. Ориентир мына Халва премиум деген чайхананын экинчи кабатына чыккандагы клиника болуп калат. Бул жерде стоматологдор бар экен, процедурный кабинеттери бар экен дегендей лабораториялык иштер менен кайрылсаңыздар болот экен. Общий семейный врачтары бар экен мекендештер. Эң бир күчтүү хижама кылган агаларыбыз Бишкектен бери келип калыптыр. Акыркы технология менен хижама алабыз дейт. Ал кандай болгон технология? Биз өзүбүз дагы кызыгып турабыз. Агабыз менен биргеликте маек кылып толук маалымат берелик. Хижама кылдырам дегендер мынакей номерлерди сразу скриншот кылып калыңыздар, алып калыңыздар, байланышып калыңыздар дегендей да. Жүрүңүздөр мынакей. Жаныбек деген тууганыбыз келиптир. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Таксыртыңсызбы? Иштериңиз жакшыбы? Жакшы. Мына бизди аябай көп көрүп атат. Акыркы технология менен алабыз, хижаманы кылабыз деп калдыңыз. Көбүнө кызык болуп атат. Эми амандашып, канча жылдык стаждарыбыз бар, медицинадан кабарыбыз барбы, кандай каяктан окудук? Кеңири айтып бересиз амандашып. Ассаламу алейкум туугандар. Ассаламу алейкум жамаат, Москвада мекендештер. Биз Кыргызстандан келдик. Где-то 20 күн болуп калды. Кыргызстандан келгенибизге. Ошо хижама кылабыз. Хижаманы медицинский образование алганбыз. Окуганбыз хижаманы. Бүтүп полный документ, полный бардыгы бар. Дипломдордон бери каякта окуганыбыз, кайсы жылы окуганыбыз полный бар. Кимден үйрөндүм деп аттыңыз видеого чейин? Бизде мен үйрөнгөнүм мурун буну көп эле киши таанса керек. Биз иштейбиз, дагы деле иштейбиз Бишкекте. Ленинскийде бир кореец кылчу хижаманы. Иглотерапия. Бизде плюс иглотерапия бар. Жана нервтерге ийне сайган бар. Майда баштарга, моюндарга мындай. Иглотерапия бар, хижама бар. Ошо Ленинскийде бир кореец кылчу. Ошо менен биз чогуу иштешип, чогуу үйрөнүп, чогуу кылганбыз. Ал жакта биздин Аида деген эжебиз бар, кыргыз эжебиз өзүбүздүн. Азыр дагы деле иштейт Бишкекте микрорайон улам 1де. Ошонун биз мындайча айтканда Аида эженин окуучулары болуп калабыз да. Азыр ошо кеңешип бизде суранычтар да көп болду. Москвага милиционер болмок клиенттерчи. Анан кеңешип отуруп Москвага мен бөлүнүп келдим. Азыр өзүмдүн эмеден коллективден келдим азыр мен Москвага. Аябай жакшы. Жалпы стажыңыз канча болуп калат ошондо? Так, 2014 ошондо 10 жыл болуп. 10 жыл, 11 жыл мындай. 11 жыл куру, 11-жыл кетип атыптыр да. Аябай жакшы. Иглотерапия деп атасыз. Ал нелерге дары? Ошондо кандай уктап калган нервтерди угутасызбы? Азыр көрүп атасызбы? Мындай угуп калып атабыз да, мына беттин бир жагы кыйшайып, ошондой болгон адамдарды көрүп атабыз да. Бул беттин бир жагы кыйшайып, бул беттин бир жагы кыйшайып, бир жагынан инсульт алып калгандар да буларчы. Мисалы давление тебип кетип, сахар тебип кетип, ошондон инсульт алган адамдар. Буну биз хижама деген, өзү хижаманы туура кылсаң, жакшы орду менен лечение кылсаң, уже ал адам инсультту алдын ала өзүнө алат да, бул хижамачы. Инсульт болбойт. Эгер хижама кылдырбай жүрүп, кылдыргандан корккондор да бар да, кандан корккондор, кылдырбай жүрүп инсульт алып калганды биз 10 күндүн ичинде ошону лечение кылганга 80% жардам беребиз. Эгер 10 күндөн ашып кеткен болсо, бул 50-50 болуп калат. Иглотерапия аркылуу ошол менен. Нервтер уже биз уже полный ойгото албай калабыз да. Эгер ошо бүгүн инсульт алып, уже 3-4 күн болуп, 10 күнгө жетпей турса, биз уже 100% гарантия бере алабыз ал адамга. Ошол инсульт деп аталып кеткен значит да. Эгер хижаманы, мисалы хижаманы давление менен, мисалы азыр бардык эле адамда давление сахар болуп атат. Давление сахар бул мисалы бөйрөк бордон, остеохондростон, зобтон, астмадан берет да. Ошол адамда ошол бар болсо, анда давление сахар көтөрүлө берет. Биз азыр хижама менен ошолорду мисалы келгендерди биринчи текшеребиз. Бизде биякта полный анализдер бар. Анализдерди карап, анализине жараша иш кылабыз.
Зоб болсо зобду рентгенге тартып, зобду 100% без операция кетиребиз. Өзүңүздөр рентген бар бул жакта. Ооба, биякта рентген УЗИ бүттүгү бар. Бардыгы каралган. Анализ, полный анализ бар. Бүттүгүн тапшырып, чыгарып беребиз. Эмесин айтып кетсем, Хиджаманы айта кетсем, бизде жаңы технология буну азыр сизден эметип атам, мен биз мурунтан иштеп көнүп калганбыз да. 2016-жылдан бери ушул эме менен иштейбиз. Бул эмне бул таксыр? Бул специально для хиджама да, ручка. Ошону. Ооба. Могул Свичага окшоп кетет экен анда бир көргөндө. Ооба, бул мисал жана мынтип бассаң ручка чыгып калган эме бар го. Ооба. Ошондой эле. Мынакей. Азыр мен бул эмемде. Бул Ийнелерди да көрсөтө кетейин анда. Мына ийне мына нарсы. Бул ручкасы, мисалы могулар ийне. Мисалы адам бул ийне бардыгы аннаразовый бизде. Аннаразовый. Ийнени бияка саябыз. Бир адамга 2 же 3 ийне сайылат. Бул эме замандын өнүккөндүгүнү караңыздар, мына ушундай нерсе көрүп атам мен. Бул кирип чыкканда плюс нерв ойготот, так калтырбайт бул. Бул денеде арам кандар эле чыгат да. Караңыздар. Чыккан деле билинбейт экен бурган да. Билинбейт, эч сезбейт. Эмне болуп атканын сезбей жата берет. Вообще чыкканы билинбейт мына азыр. Чыкканы билинбейт. Кичине эле чыгат экен да. Кичине эле чыгат ошо денеге. Кичине эле кирет. Бул ийненин өзү мына чоңдугу мына тери менен эле, бул арам кан деген тери менен эттин ортосундагы эле арам кан чыгат да. Ошол мына ошого эле ориентировка алынган бул. Кичинекей. Какой-то миллиграмм. Ооба. Миллиметр дейбиз. Кыскасы өтө кичинекей эле дегендей. Кыскасы ушу менен жана кыласыз. Денеде так калтырбайт. Ушу менен бир-эки чертип эле банканы коесуз. Ооба. Аябай жакшы экен. Элдин баарынан Бишкектен келиптир, булардын стажы көп экен, клиникадан атайын келиптир. Балалары кандай деген бир сөздөр болуп аткандыр. Кандай кыласыз? Балаларын айтып берсеңиз. Сеанс 1000 сомдон 1500 сомго чейин. 1000 сомдон 1500гө чейин хиджама алып кетсе болот сизде. Ооба, 1500гө чейин хиджама кылып кетсе болот. 1000 сомдон башталат. 1000 сомдугу канча, кандай, анан 1500дүгү кандай сизде? Мисалы 1000 сомдон эгер банкасын могу банка ал 12 штук ичинде. Ооба. Ичинде 12 штук банка. Ушунузун эгер бизден алса 1500 рубль. Эгер өздөрү алып келсе 1000 сомдон болуп калат. Банкасы барларга 1000 рубльге коюп бересиз. Бул банканы коесуз, таксыр кандай болот ошондос? Эми азыр биз келгенде эле хиджаманы сразу хиджама алдыртам дегенде эле келгенде койбойбуз. Биринчи текшеребиз полный. Ал адамдын эмнеси ооруйт, эмне менен келди, мисалы давление менен келдиби, артроз менен келдиби, артрит менен келдиби, сахар менен келдиби, баардыгын текшерип алып, анан кийин алып баштайбыз. Камерасынын артынан адам өтүп кетти, ошого жана карап атканым түрөмөс түшүнүп алганыңыздар. Жакшы. Бардыгыны ошол диагноз коюп анан кыласыз. Келгенде патрат кыла бермей жок андай. Жок, андай жок. Ар биринин ордорду менен сеанс полный бардыгы. Жакшы, анда ишиңизге ийгилик каалайбыз. Мен оюмча толук эле маалымат бердик окшойт. Анан мына ооруп жаткандар Москвадан ушул бир үйгө чакырса кандай болот? Кандай карашса болобу? Жумуштан кийин чалышсын, жумуштан кийин может убакыт болуп калса барып колдук жардам берип деген. Жардам берем. Азыр жакшы нерсе айтасыз. Жакшы. Кузьминкиге бир канча, бир 10 мүнөт кетеби пешком? Метрого 10 мүнөт кетет. 10 мүнөт. Жана жедешүүнүн алдынан өтөт экенсиздер. Түз келип туруп эле жанагы төр көчөдөн оң комда элекенде уже чайхана сол жакта көрүнөт. Жол кесип өтөсүздөр, болду. Ошол халва премиум экинчи кабатына чыкканда эле ошол клиникага кирип келе бересиздер. Канчадан канчага чейин болосуз бул жерде? 9-дан кечки 8-ге чейин болобуз. 9-дан 8-ге чейин. Москвада канча турайын дейсиз эми, кандай? Москвадан эми көрөбүз. Убакыт көрсөтөт дегенде. Деген мында карап деген. Азыр бизде просто суранычтар аябай көп ошого. Азыр только эми по запись кылабыз. По запись. Антпесе азыр келип күтүп калып атышат көпкө. Ошондой болуп атат.
Азыр ошондо аял кишилерди карабайсыздар менимче. Ошондой же кандай же Жок, мисалы биз эми бай медицина жагынанбыз да. Эми бул хиджама деген пайгамбарыбыздын сүннөтү. Биз медицина жагынан каралып, медицина жагынан иштеп келгенбиз. Кыргызстандан деле, аял кишилерден деле кылчык. Негизи мисалы күйөөсү менен чогуу келсе, же баласы бахрам менен болсо дейм. Баласы жанында болсо, ошо өзүнүн аял кишинин ошондой болсо, эми денесинен эмесинен алып беребиз. Остеохондростон, бөйрөк боордон, зоптон. Точкалар болобу, Ооба, ар биринин бул хиджамада 600 чемта точка бар. Хиджаманын муну илими көп экен да муну. Ооба, будан сыныктан башкасын баарын айыктырса болот хиджамадан. Машалла. Хиджама иглотерапия. Бетке түшкөн дактардан кетиреби бул кандай? Мисалы балдарда бар го. Ооба. Ал мисалы туалетке по-большому көп барбагандан чыгат. Бөйрөк боордон чыгат. Кээ бири переходный возраст деп коет. Бирок переходный возраст болуп жүргөндө деле ал адам туалетке по-большому көп барбайт да. Ошондон да чыга берет ал. Шишиктерге да пайдасы барбы? Ооба. Шишиген адамдарга. Шишип кеткен мисалы бир жери азыр бул хиджама деген бир жериңе удар болсо, бир нерсе болсо, ошол жериңе тромб болуп кан уюп калат да. Кан айлануу начарлап калат. Ошол жерден кан алабыз мисалы. Кан айлануу уже айланып баштайт. Хиджама иммунитетти көтөрөт биринчиден. Сүннөт тең, жакшы. Агабызга иштерин ийгилик каалайбыз туугандар. Лайктан бирден басып, мына хиджама улам деген мекендешеге жөнөтүп коесуздар. Пока что эми агабыз ушул Москвада болмокчу. Колдон келишинче кимдир бирөө муктаж болсо келип дарыланып, ушул иглотерапия дегенде дагы өтө өзгөчө экен, бирокчу бирек көрдүм эле ал вообще ийнени мындай сая деген, короче, денеңе саят бул, ошондой. Өтө серьезный нерсе экен да. Анан чачтарды дагы хиджама менен чыгарам дедиңиз да, ошол канчалык чын? 100% гарантия беребиз. Биз айткан мындай гана уже биз айткан нерсе менен кылып, биз айткан нерсе менен жүрсө 100% биз убакыт берген убакытка чейин келип лечение кылса, анда 100% чыгат, Кудай кааласа, иншалла. Жакшы. Анда эмесе мына чачы жок туугандар, агалар, мына кайрылып көрүңүздөр. Мына Кудай кааласа гарантия беребиз деп атат. Аракет кылып көрө берелик. Эктиргенге караганда мен оюмча бул хиджама менен чыккан баары өзүңдүкү да. Өзүңдүкү болсо жакшы. Көрүшкөнчө анда аманчылыкта жолугуп жүрөлүк. Ассаламу алейкум. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеништүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орунду альфа цианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.